اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ата-бабаларыңар болгон туура жолду туткан халифалар заманында болгону сыяктуу албетте бүгүнкү зомбулук абалын исламий башкаруу абалына өзгөртүү керек. Бирок азыркы абалыбызды өзгөртүү тынымсыз аракет кылууну талап кылат. Өзгөртүү абдан көп далилдердин негизинде фарз болуп эсептелет. Мисалы, адамдарга исламды колдонууга буйруган аятта Алла Таала мындай дейт: Кимде ким Алла түшүргөн дин менен өкүм кылбаса, анда алар капырлар. Кимде ким Алла түшүргөн дин менен өкүм кылбаса, анда алар залимдер. Кимде ким Алла түшүргөн дин менен өкүм кылбаса, анда алар фасыктар. Алла түшүргөн нерселер жогоруда баян кылганыбыздай колдонулбай жатат. Бул аяттар важипке буйруп жатат. Ошондой болгон соң, бул акимдерди Куран жана сүннөт менен башкаруучу бир халифага өзгөртүү зарыл. Ошондой эле мааруфка буйруу жана мункардан кайтаруу жөнүндөгү далилдер да абдан көп. Хузайфа ибн Яман Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан мындай риваят кылат: Жаным анын колунда болгон затка касам, албетте мааруфка буйрасыңар жана мункардан кайтарасыңар. Алла үстүңөргө ушундай бир жазаны жибериши мүмкүн. Ага дуа кылсаңар, дубаларыңар ижабат кылынбайт. Бухари риваяты.